Салам, мен кичинекей досторум, баарыңарга кутман таң. Бүгүн кайрадан эле Балапан шоу телепрограммасын сиздер менен чогуу көрөбүз. Мен алып барып жаткан Жомарт. Кандайсыңар, кандай туруп алдыңар? Жекшемби күнүңүздөр кандай өтүп жатат? Ким эрте турду бүгүн? Мисалы мен болсо эрте менен эрте туруп, бүгүн бизге ырчы балдар келет деп, ырчы кыздарыбыз келет деп, эрте студияга шашып келгем. Мен силерди ошол биздин таланттуу жаш досторубуз менен тааныштырайын. Бизге бүгүн ырчы балабыз келген, Нарындан келген. Атың ким? Менин атым Нурсултан Төлгөбаев. Нурсултан Төлгөбаев, Кандайсың, жакшысыңбы? Ооба, Кандай келип алдың бизге? жакшы. Бүгүн сен каяктан келдиң бизге эфирге? Өзүң кенен тааныштырып берсең? Мен Нарын областынын Кочкор район Ороши айылынан келгем. Ороши айылынан келгенсиң. Аябай алыс жактан келген турбайсың. Канчанчы класста окуйсуң? 3, Канча жаштасың? 9. 9 жаштасың, Өзүң жөнүндө кененирээк айтып бербейсиңби? Үй бүлөмдө мынча бир тууганбыз, атамдын аты мындай деп. Мен 5 бир тууганмын. Атам аты Талайбек. Бир карындашым экөө экен, бир эжекем бар. Нарында аябай суук дейт го, силер жакта кар жаадыбы же жай элекпи? Кар жаады, аябай көп жайбы ал жакта, Силер кар жааганда чана тебип, коньки тебип эмне кыласыңар? Кандай досторуңар менен эмне оюндарды ойнойсуңар? Ойнойбуз, кар жаышып. Кар жаашыбы? Мен мисалы коньки тепкенди жакшы көрөм, лыжа тепкенди жакшы көрөм, кар көп жерге баргандачы. Силер эмне кыласыңар досторуңар менен? Биз коньки тебебиз, чана тебебиз. Ойнойбуз. Азаматсың. Азыр сен бир ырың угалы биздин досторубуз менен, анан кийин кайрадан эфирибизди улайбыз, Кайсыл ырды даярдап келдиң бизге? Сүйүү баян. Урматтуу достор, биздин кичинекей Нурсултан досубуздун сиздерге арнап даярдап келген Сүйүү баян аттуу ырын угалы, андан кийин эфирди улантабыз. Көргөндө сенин караныңды, көзүмдү алып качамынбы, айта албай сыргылып сүйүп аяныңды, сүйүп барамынбы, жамалыңды. Иллебиң ширин таттуу балдан, ирмебей көзүм тиктеп калган, мен үчүн анын бары арман, 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 жетпей калсам. Өтпөй тамагымдан, от өчпөй жаратымдан, өрттөнөм күйүп жанамында. Гүлдөйсүң жаңа ачылган, мен үчүн жаратылган, солутпай сүйүп багамында. Сүйөм деп кайталап мен, кучактап аймалап сен, ойгончу менин кучагымда. Тагдырды талкалап сен, качпачы башка жанга, баталы сүйүү кумарына.
Ötönüm kүйüp janamında Güldöysün жаңа açılgan Men üçün жаратылган Солутпай сүйүп багамында Сүйөм деп кайталап мен Кучактабаймылап сен Ойгончу менин кучагымдан Тагдырды талкалап сен Качпачы башка жанга Баталы сүйүү кумарына Tamağımdan, o töçpey jaratımdan Örtönüm kүйüp janamında Güldöysün жаңа açılgan Men üçün жаратылган Солутпай сүйүп багамында Сүйөм деп кайталап мен Кучактабаймылап сен Ойгончу менин кучагымдан Тагдырды талкалап сен Качпачы башка жанга Баталы сүйүү кумарына Баталы сүйүү кумарына Мекенди сүйгөнгө болот, ата-энени сүйгөнгө болот, досторду сүйгөнгө болот, кыздарды сүйгөнгө болот. Бул ырды сен кимге арнагансың, эмне үчүн сүйүү баян деп тандап алдың эле? Ырдаганы Бул ырды каяктан уктуң эле? Кимдин ыры? Асиян Рахатов. Угуп жаттап алгансың, Сен ырдаганыңды үйдөгүлөрүң колдойбу, апаң колдойбу, же болбосо атаңбы, же досторуң колдоп турабы сени? Бүт эле колдойт. Бүт эле колдойт, Үйүңдө ким ырдайт? Атам. Сага кызыгышабы мындай? Сен ырдайсың го, мага да ырдаганды үйрөтсөң болобу? Деп кызыгышабы? Кызыгышат. Үйрөтөсүң сен аны аларга? Бирок антип айтпайт, бирок кызыгышат. Сен кайсыл жерде окуйсуң? Мукаш Абдраев. Азыркы учурда кайсы класста окуйсуң? 3 Б классында окуйм. Ал жакта эмне кыласыңар? Досторуңар менен чогуу ырдайсыңарбы? Же болбосо ар түрдүү аспаптарды ойноп көрөсүңөрбү? Эмне кыласыңар, айтып берсең? Ар түрдүү аспаптарды ойнойбуз. Ошолорго ар түрдүү аспаптарды ойноп ырдайбыз. Ар түрдүү аспаптарды ойноп ырдайсыңар, Ал жакта мугалимиңдин аты ким? Жаңы. Буга чейин сен Мукаш Абдраев мектебине келе электе сага ырдаганды ким айткан, сен ырдабайсыңбы, үнүң жакшы экен деп? Ким талантыңды байкады эле үйдөн? Үйдөнбү же болбосо мектептеги мугалимдериңби? Байкем кафеде той болгон, ошондо папам деген бир сурмалары деген ырды көрсөткөн, анан ошону жаттап ырдап кеткем. Ал кимдин ыры? Бекжан Темирхан. Бекжан Темирханна. Мен азыр уксам, аябай сонун ырдайт экенсиң. Кел досторубузга бир куплет живой ырдап берип койбойсуңбу, Кайсы ырдап бересиң? Кыргызстан. Кыргызстан, Кел анда угалы. Бир куплет ырдап бергел. Ала тоо, өлкөм Кыргызстан, ажайып көлкөм Кыргызстан. Укмуштун бар табылган, уютку чөлкөм Кыргызстан. Кыргызстан, девим Кыргызстан, кылымдык кебим Кыргызстан. 5 күндүк өмүрүмдөгү бейишим менин Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан. Сен гүлдөп өсө бересиң, кыз улум барда Кыргызстан. Ай бали, азаматсың сен, абдан мыкты ырдайт турбайсыңбы? Сен Кыргызстан ырчыларынан кимдерди угасың?
Мисалы Нурлан Насип, Бекбор Биев, Сыймык Бешекеев, ошондой эле Аваз Акимов, сен азыр ырдаган Азиз Батыров же болбосо кимди угасың көбүнчө? Азиз Батыров. Азиз Батыров да. Келечекте ырчы болгуң келет, Азиз Батыровдай ырчы болуш үчүн салттуу музыканы билиш керек, комуз черткенди үйрөнүш керек. Ошолорду үйрөнөйүн деп атасыңбы? Ооба. Комуз черткенди билесиңби? Ооба, чын эле. Кайсыл аспаптарды черткиң келет келечекте? Үйлөмө. Кларнет. Кларнет ойногуң келет дагы. Комуз. Добул бас. Урматтуу достор, көрдүңөрбү, Нурсултандын келечекке кыялдары абдан чоң экен. Силер дагы ушинтип кыялданасыңарбы? Нурсултан, сенден сурайын да, үйдө атаңа көбүрөөк жардам бересиңби же болбосо апаңабы? Эмне иш кыласың үйдө деги? Атама, апама өкөнөтөн жардам берем. Кантип жардам бересиң? Кир жуу аласыңбы? Жок. Атаң менен көбүнчө эмнелерди кыласыңар? Кызыктуу. Эшик алдын жыйнайбыз. Королор тазалайбыз. Кичинекей кезимде атам менен шахмат ойногонду жакшы көрчүмүн, гидо окучумун чогуу, анан каяка барса ээрчип жүрөрчүмүн да артынанчы. Сен кандайсың, ошол айтсаң? Экөөңөр ойнойсуңарбы? Ойнойбуз. Чогуу эмне кыласыңар? Шахмат ойнойбуз. Шахматты көбүрөөк ойношуң керек да. Ошол шахмат oyunu акыл эсти өстүрүп, биздин кичинекей достор мамлекеттерге барып сыйлык алып келип атат. Ошол шахмат боюнчачы барып жеңип келип атышат. Сен да ошентип шахмат ойно, атаңа жардам бер, апаңа жардам бер, жакшы оку. Сен азаматсың, Нурсултан. Башка досторубузга дагы ушундай үлгү болчу бала экенсиң да. Достор, силер дагы чогултуп, өзүңөрдүн келечегиңерге кам көргүлө. Үндү жакшы сакташ үчүн ырчыларчы негизичи газированный сууларды ичпейт, ачууну жебейт, семечка жебейт, майонез жебейт да. А сен кантип сактайсың үйүңдү? Семечка жебейм. Муздак суу ичпейм. Эшикке ызып чыкпайм. Достор, эми биз Нурсултан экөөбүз олтуруп эс алып туралы. Бизге таланттуу дагы ырчы кыздарыбыз келген. Ошол ырчы кыздарыбыздын өнөрүн көрөлү. Чогуу. Мама, зачем мне это нужно, мама? Быть тихой и послушной, мама. От этого страдаю я. Эти учебники, ноты, эти компьютеры и счеты, видно, влияют плохо на меня. А мне бы петь и танцевать, а мне бы прыгать и скакать, собрать подружек полный дом, перевернуть весь дом вверх дном, присниться заек и зануд, смеяться собственных причуд, с ума сводить
Нурсултан, көрдүңбү биздин кандай таланттуу ырчы кыздарыбыз бар? Сен классыңдагы кыздар балдар дагы ушинтип ырдашабы? Кайсырлар ырдашат? Апакем дегенде 8 март, Норуз майрамы, мугалимдердин майрамы, концерттер болот да мектебиңде. Ошол концерттерге катышасыңбы? Эмнелерди ырдайсың ал жакта? Кыргызстан, Көкшүбөр, Сурмаларын. Эми анда экөөбүз ушуларды сүйлөшүп ойлонуп тургуча дагы бир карындашыбыздын ырын угалы. Достор, сиздер үчүн биздин дагы бир карындашыбыз, досубуз ырдап берет. Может быть, все это неспроста. Есть у меня одна заветная мечта. Я хочу на сцену выходить. Хочу я зрителям любовь свою дарить и выступать всегда для вас и видеть блеск счастливых глаз. Лишь об одном мечтаю я сейчас. Я живу своей мечтой, что когда-то стану звездой. Думаю об этом и вижу во сне. Знаю, будет трудный мой путь, только мне с него не свернуть. Ведь большая сцена — это все, что нужно мне. Я всегда живу одной мечтой, что стану я звездой. Нелегко вершины покорять, меня падения и взлеты будут ждать. Трудностям меня не победить. Я верю в то, что суждено тому и быть. Я буду петь всегда для вас и видеть блеск счастливых глаз. Лишь об одном мечтаю я сейчас. Я живу своей мечтой, что когда-то стану звездой. Думаю об этом и вижу во сне. Знаю, будет трудный мой путь, только мне с него не свернуть. Ведь большая сцена — это все, что нужно мне. Я всегда живу одной мечтой, что стану я звездой. Стану я звездой. Стану я звездой. Урматтуу достор, мына биздин карындаштарыбыздын Нурсултандын талантын көрдүңөр. Азаматсыңар. Уйку таң эрте ойгонуп, биз таттуу уйкуда жаткан кезде ойгонуп биздин эфирге келген аябай эле кыйын да. Сен кантип келдиң, Нурсултан? Эртең менен уйкуну жакшы көрөсүңбү же жаман көрөсүңбү? Ойгонуп, өзүң ойгондуңбу же болбосо атаң ойготуп келдиби? Атам ойготуп келди. Атаң ойготуп жиберди. Атаң аябай сени жакшы карайт экен, колдойт экен ырдаганың. Сен атайын нарындан келип, бизге катышып бергениң үчүн чоң рахмат. Убактыбыз да келип калды. Сен чоң атаңа, чоң энеңе, апаңа, классташтарыңа, досторуңа баарына салам жолдоп кой, кел. Чоң ата, чоң апа, баарыңарга жалпы салам. Досторуңачы? Достор,
урматтуу достор, Нурсултандын талантын көрдүңөр. Эми биз силер менен чогуу Роза апанын жомокторун көрөбүз. Саламатсыздарбы, менин кичинекей бөбөктөрүм. Анда эмесе мен бүгүн силерге өз жомогумду дагы бир жолу окуп берейин. Ошон үчүн экранга жакын келип, менин жомогумду бирге угайлы. Мен бүгүн силерге күч менен айла деген жомокту окуп берем. Күндөрдүн биринде жалгыз киши токойду аралап келе жатты. Аңгыча ач карышкыр алдынан чыга калып минтип айтты. Эми өлүмгө камдана бер. Сени азыр жейм. Мен сага эмне кылдым? Мени эмне үчүн өлтүргөң келет? Деп сурады киши. Ошону билбейт имишсиң, Чынында эле билбейм. Айтып берчи, Кудай жалгагыр, деди киши. Бүгүн эртең менен мени балдардын арасында уктатпай койдуң. Сенин чоруңдун үнү кулагымды тундуруп, башым дагы эле ооруп жатат. Кагылайын каке, дегемни деп жатасың, каяктагы чорду айтып жатасың. Мен ал жерде чүчкүрүп гана койбодумбу? Мейли, эмне кылсаң да азыр сени жеп тынам дейт. Ким күчтүү болсо, ар качан ошонуку туура, деди киши. Сага каршы эч айла жок. Эгер жегиң келсе, же. Бирок оболу сууга жууганга уруксат бер, тазаланып алайын. Болбосо өтө кир болуп калдым, дейт. Анда барып сууга жуун, деди карышкыр уруксат берип. Өзү четке барып кишини күтүп олтурду. Киши сууга барып жуунумуш болуп, карышкылга билдирбестен союлду алды. Кана, даярсыңбы деп сурады карышкыр. Киши болсо, даярмын. Киши карышкырга акырын басып келди да, сол колу менен аны куйруктан толгой кармап, оң колундагы сойыл менен аябай сабап, сенде күч болсо, менде акыл бар. Сенде тиш болсо, менде айла бар, деди. Карышкыр ары жулкунуп, бери жулкунуп, акыры кутулуп чыгып, куйругу кишинин колунда кала берди. Киши карышкырдын куйругун калына салып, аны шылдыңдап күлгөн бойдон жолун улантты. Карышкыр эсин жыйгандан кийин улуу буңшуп, өз шериктерин чакыра баштады. Ал улуганда карышкырлар келди. Кишиден кандай кордук көргөнүн чолок куйрук карышкыр айтып берди. Карышкырлар кишинин артынан кууп жөнөштү. Улуп уңшуган үндү укканда киши карышкырлар кууп келатканын анык билди. Анчалык көп ойлонбой эле карагайдын башына чыгып, чоң бутакка минип алып, ылдый жакты карап отура берди. Карышкырлар жүгүрүп келип, карагайды айлана чуркап кишиге карап, тиштерин шакылдатышты. Бирөөсү, муну жугаштын башынан түшүрүш керек, деди. Керек экени чын, а бирок кантип, деди дагы бири суроо берди. Эмне кылуу жөнүндө карышкырлар көп ойлонду. Акыры эң картаңы минтип айтты. Чоң карышкыр карагайдын так түбүндө турсун. Дагы бири анын жонуна чыксын. Үчүнчүсү анын үстүнө. Анан төртүнчүсү, бешинчиси болуп, качан тиги бутактагы кишиге жеткиче биринин үстүнө бири чыга берсин. Ошондо биз аны жерге сүйрөп түшөбүз. Бул акыл карышкырга абдан жакты. Айрыкча чолок куйругу өтө кубанды. Ошол замат карышкырларды үстүнө чыгууга буйрук кылып, мына бул шүмшүктүр жерге сүйрөп түшүп, терисин тескери сыйрып, өзүн тыткылап жейбиз, деди. Ошентип карышкылар
бирине бири чыгып, уламдан улам өйдөлөй баштады. Эми эң акыркы карышкыр бийикти карай тырбышып кишиге жеткени калды. Иш жаман жагын айланганын киши даана көрүп, бирок акылынан адашкан жок. Калындагы карышкырдын куйругун сууруп чыгып, аны жерге ыргытты. Эй чолок куйрук, тигине сенин куйругуң, алгының, балким кайрадан жабыштырып коерсуң, деп кыйкырды. Чолок куйрук өтө кубангандан куйругун баса калды. Бөлөк карышкырлар бүт бойдон кулап түшүп, кээ бири өлүп кала жаздады. Ачуусуна чыдабай, алар улуу уңшуп, чолок куйруктун артынан кууп жөнөтүштү. Анткени баарын кулатып жиберген ошол болчу. Киши жерге түшүп, аман эсен үйүнө кайра кайтты. Мына балдар, акыл деген ушундай болот экен. Акылдуу адам ар дайым бардык амалдардан кутулат экен. Ошон үчүн балдарым, силер дагы ушул кишидей акыл эстүү, жакшы бала болуп чоңойгула. Анда эмесе саламатта калгыла. Урматтуу достор, силерге Роза апанын жомоктору жактыбы? Мага болсо аябай жакты. Бүгүн жекшемби күнү силер үйүңөрдө эмне кылып атасыңар? Бирөөңөр паркта жүрөсүңөр, бирөөңөр огороддо, бирөөңөр апаңарга, бирөөңөр атаңарга жардам берип жүрөсүңөр. Бүгүнкү жекшемби күн жакшы эс алгыла. Эртең мен силерди жакшы көрөм. Талантыңар болсо биздин 7-чи каналыбызга келгиле. Силерди дагы күтөбүз. Ушу менен сиздер менен коштошом. Жакшы тургула.